Бүгүн эми мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун айланасында кеп кылып берейин дедим эле. Себеби албетте коомчулук оң көрүп турат, терс көрүп турат. Кандай деген күндө да бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекет башында турган адам, бул кишинин жактоочулары барбы, жактоочулары жокпу, каршылар барбы, ал кишини баягы таманынан төшөп аракет кылгандар барбы, мамлекет бирөө, ал үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Ошондуктан баягы толук кандуу пикирибизди билдирип турганга укуктуубуз. Ошондой эле мына ушул эфирдин баардык укуктук жоопкерчилигин мен мойнума алам. Жөн жай сүйлөп жаткан жерим жок. Жана кандайдыр бир укуктук жактан талаш тартыштар болсо жооп берүүгө даярмын. Эми Садыр Жапаров бизге кандайча келди? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул кишинин тарапташтары да көп, ошол эле мезгилде ал кишинин жүргүзүп жаткан саясатына макул эместер дагы арбын. Биз ошолордун баарын чогултуп көрүп, сиздер көрүп жүргөн эле, билип жүргөн маалыматтардын айланасында ошол жооп бергенге аракет кылайын. Кийинки жумада мен жогорку кеңешке дагы бир жолу токтолуп берейин деп атам. Эмне үчүн бул эфирлерге чыгып жатам? Алды менен кайрадан бир түшүндүрүп коеюн. Мага мунун жеке зарылдыгы жок. Мен эч кандай бир долбоор алып барбайм. Чыкпай койсом да болот, чыксам да болот. Болгондон социалдык тармактар акыркы жылдарда гана чыкты дагы. Азыр ага борбордо отургандан баштап тиги тоонун башында отургандарга чейин кирип жатабыз дагы. Орфографиялык пунктуациялык каталарын тим эле коелу, баягы алып жаткан өзүнө гана тиешелүү маалымат менен болгон талкууга кирип, саясий жактан сабаттуулук, саясий талкууга кирүүдөгү сабаттуулук аябай ушул артта калганын карап туруп, жок дегенде ушул өзүм сыяктуу катмарга аз да болсо бир аз түшүнүк берүү үчүн чыгып жатам. Ошондуктан группада оң тескери тилдеген замандаштар алгач маалымат алыш керек. Анан ушул Садыр Жапаровдун алгач сиз сындай эле бересиз дегендерге мен биринчи оң жактарын айтып кетейин. Сиздин жердешиңиз дешет, эмче сындайсыз дешет. Ооба, ал киши өзү билбеши мүмкүн. Ал кишинин атасы көзөтүп кетти. Нуркожо Аксакал, менин чоң таятам, Жээнбай деген таятам, Алмадай деген тайынем менен бул Кытайда ирегелеш болуп турган. Ал киши ошол кезде жаш кез экен. Ошол ирегелеш болгон, мамилелеш болгон адамдар. Ошо Кытайда калып кеткен Көпөспай деген таятабыз акыркы жылдары Кыргызстанга келгенде ал киши өзү алып кетип коноктогондагы жагдайы бар. Бул тууралуу Садыр Жапаров өзү дагы билсе керек. Муну айтып жатканым, ооба биз жердешпиз, тууганбыз деп, мен керек болсо ал кишинин колтугуна жанагы Чолпонбек Абыкеев, Дайырбек Орунбеков жана башкалар сыяктуу кирип алып, талкан чалып, оң тескери сүйлөй берсем болот. Бирок мунун ага дагы, мага дагы, токотери элге дагы зарылдыгы жок. Жашоодо адам өз жүзү менен жашап болгон күндү көрүп өткөн оң. Анан мен ушул 2 жылдан бери карап отуруп Садыр Жапаровдун бир артыкчылыгын байкадым. Бул киши буга чейин өзүн саясатта жүрөбүз деген бир топ биздин кыргызстандык ушул саясатчылардан айырмаланып, бул киши бир нукту билген. Дегенибиз 30 жыл ичинде деп какшап бүтпөй атпайбыз. Чакага деле 30 жылды кеп кылабыз, чайнекке деле 30 жылды кеп кылабыз. Мана ошол 30 жыл аралыгында өзүн прогрессивдүү, коомдун алдыңкы бөлүгү, интеллигенция, окумуштуу, билимдүү деп сезген тараптардын өкүлдөрү булар азчылыкты гана түзөт экен дагы. Эмнеге акыркы жылдары булардын үнү көбүрөөк чыкпай калды? Мана ошол 30 жыл аралыкта ошол коомдун алдыңкы билимдүү бөлүгү азчылыкты түзүп, мисалы 20-30дай пайызды түзүп, алар өзү менен өзү бала чакасын окутуп, айлана чөйрөсүнө кам көрүп келе берген дагы. Ошол эле аралыкта Кыргызстандын калкынын 70%га жакыны, керек болсо андан көп пайызы мигрант болуп, эптеп жашоосун өткөрүп, колдон келген тиричилигин жасап, өзүнүн жашоосу менен өзү болуп келе берип, керек болсо мигранттардын 3-мууну өсүп чыкты.
Муну менен ошол кыргыз бийлигинде турган тараптардын көп жумушу болгон эмес. Ошондуктан ушул кезге чейин мигранттар жөнүндө керек болсо мыйзам жок. Жанагы Россияда, Казакстанда отуруп өз пикирин айтып, пикирибиз эмне эске албайт деген жарандарга айтайын, эми тооготерин айтканда мигранттар тууралуу керек болсо мыйзамдын өзү жок. Мына ошондой абалда ошол көңүлдүн сыртында калып кеткен мигрант мына ушундай катмарды, карапайым катмар деп атпайбызбы? Садыр Жапаров мына ошол чоң катмарды жырып кирген. Анын артыкчылыгы ошондо. Ошол себептен кемчилигин көрсө дагы, кандайдыр бир себеп болсо дагы жок. Садыр Жапаров апакай, ал деген бизге асмандан түшүп калган күн. Ал болсо биз Аллах жиберген элчи. Керек болсо социалдык тармакта жүрөт, бир келин мен ушул кишиден тукум алат элем деген түшүнүккө чейин жеткендин өзү кыргыз саясатчыларынан, кыргыз коомчулугунун көңүлү үч көчкөн журттай калып, Робин Гудтай адам издеп калган кезде бул киши ошол маалды билген дагы ошол катмарды жырып кирген. Мунусун кыргыз саясатчыларынын ичинен ошол жөнөкөй катмарга кире алган артыкчылыгы десек болот. Экинчиси тобокелчилиги. Жанагы президенттин айланасындагы акча алып атканын жашырган, бирок акча үчүн иштеп аткан. Бул ушундай эле, эмне кыласыңар, Кудайды карап туруп калпайтып. Катмар көзүңөр сокур президентти сындагандар. Кашайып эле калгыла, кумтөр алды, Кыргыз-Кытай темир жолун баштады, ушундай деген иштерди айтып атпайбы? Мына ушуга салыштырып келгенде бул кишинин тобокелчилик жагын баса белгилеп кетсек болот. Түрмөгө түштү, мал жактан кандай чыкты өзүңүздөр билесиздер. Бул киши ошол канча жылдан бери кыргыз бийлиги көз жетип турса дагы ушунун арты кандай болор экен деген ушул сыяктуу чоң долбоорду акырына көз жетпей туруп баштап алды. Бул анын тобокелчилиги. Бул албетте бир четинен колдоого аларлык, бирок албетте опурталдуулукту пайда кылышы мүмкүн. Анан анткенибиз кумтөрдүн экологиялык маселеси ошо бойдон кыймылдабай турат. Дагы бир жагдайы жанагы социалдык тармакта бул кишинин эркин отурушу. Кээде таптакыр ашыкчы отуруп атат. Аркы десе аркыга жооп берет, берки десе беркиге жооп берет. Баягы серпилгич инерция менен баарына жооп берип келе жатат. Анан муну мен эмнеге жакшы деп белгилеп атам? Буга чейинки президенттер социалдык тармакта маалымат катчылары отурчу, дагы алардын деле жалдап койгон армиясы толтур эле, ошолор отурчу. Анан тиги кишилер баягы шырманын артында болуп калгандай болуп эле чынында коомчулукта эмне талкуу болуп атканына көзү жете берчү эмес. Ал эми бул киши социалдык тармактан өзү айткандай 50 WhatsApp группаны жөн түзбөсө керек, такай отуруп атат да коомчулук менен аралаш жүрүп атат. Ошол себептен жанагы Кабар маалымат агенттигинин жетекчиси Медер Шерметалиев экөө отуруп алып, бир суроого бир жооп, эки суроого эки жооп кылып аткандары ошол себептен. Чынын айтканда Садыр Жапаров бул кызмат абалына өзү деле муну жокко чыгарбаса керек, баягы шашылыш түрдө келип калды. Албетте жылдар бою тарапташтар менен даярданып келсе керек, бирок анын даярдыксыз келгенин жанагы кадрдык таңкыстыктан жана өлкөдөгү көп учурда башаламан болуп кетип аткан иштерден улам байкоого болот. Тоготери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров учурда эл менен кошо тарбияланып келе жатат. Мен көз ачык эмесмин, бирок мындай айтса болот, дагы бир 5 жылдан кийин эгерде күчүнө алып кетип, ушул бойдон бийлиги калып кетип, эми аны биз билбейбиз да, кала турган болсо 5 жылда муну кыздын баласындай болгон мамлекет жетекчи чыгышы мүмкүн. Бирок учурдагы турушу менен ошол эл менен кошо тарбияланып келе жаткан мамлекет башчы десек болот. Анан өгүнү аркы жумага өтүп кетти. Өзүнүн 10-жылдардан кийин 19-жылдарда мына ушул аралыкта чогулган колдоочуларын чакырып, баягы Атамбаевдин, Мадумаровдун жактоочулары бирдеме десе деле сылык болгула, унчукпай койгула, мен силерди унуткан жокмун дегендей маек жүргүзгөн турбайбы? Мына ушул жерде бир кемчилик жатат. Бул киши азыр
ошол эле Атамбаевдин, ошол эле Мадумаровдун, могу жерде сайрап отурган менин, ошол эле жактоочулардын, кыскасы Кыргызстанда кыбыр эткендин баарынын мамлекет башчысы. Демек бул киши менин жактоочум, сенин жактоочуң, анын жактоочу деген түшүнүктөн бир канча тепкич өйдө тура турган жерде анын мамлекет башчы катары өзүнүн милдетин сезгени ошол болуп саналат. Анан эмне үчүн биз кадр маселесине деп токтолдук? Кадр маселесин өзүңүздөр карап отурасыздар. Жанагы Жапаровго сөз чыкса эле менин аты жөнүмдү кошо кылып, ал киши деле аллергиясы кармап бүттү ызылдап атпайбы? Мына ошол айланасына Акылбек Жапаров, Дайырбек Орунбек, Чолпонбек Абыкеев, дагы кимдер жүрөт? Бир топтордун кыжырын кайнаткан бир топ адамдар топтоп алышы ошол Садыр Жапаровдун канчалык ички потенциалы менен ушул мамлекет башчылыгына келем деп даярданып жүргөнү менен ошол команда топтобой келгендигинин белгиси. Болбосо өзү деле ошол бийлигине келердин башында эгер коррупциялык иштери болсо Акылбек Жапаров жооп берет деди. Бул сөзмө сөз видео түрүндө турат. Аны мүмкүн болгон жерде бөлүшүп коюп атасыздар. Бирок азыр аны мамлекет башчысы ичине жутуп коюп, мына ошол адамды жанында жанагы кыргыз индустрия жана башка бир топ баягы артыкчылыгынан кемчилиги көп калпычын аралашкан долбоорлору менен жанында алып жүрүүгө аргасыз болуп жатат. Анан элдин көзүнө көп көрүнгөн жагдайы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси, ошону менен катар эле өкмөттүн укуктук тармагы боюнча өкмөт башчысынын орун басары Камчыбек Ташиев менен болгон жагдайлар. Орустар айткандай, не вооруженным глазом деп коет. Эми аны аябай аркасынан наңды түшпөсөң деле Кыргызстанда учурда аждарын эки башындай болуп баягы кош салмак кадимкидей байкалып турат. Муну кечээ жакындагы эле Батуминин айланасына байланыштуу окуялардан айтсак болот. Жана жаш чиновник экен Орунтаев деген, анын кылган эткен ишине негизи сот тармагы баа бериш керек эле. Эмнегедир УКМК аралашты дагы. Азыр ал чиновник делдейген бойдон отурса керек. 3 миллионду мен эмнеге төлөйм эгерде мен мыйзамдуу иш алып барсам деп. Аны мыйзамдуу иш алып бара турганын далилдей турган сот тармагы. Бирок мындай иштер болуп атат. Андан башка деле бир топ иштерден улам ошол тараптардын эл көзүнө жакшы мындай көрүнгөн менен бир топ оң тескери иштери байкала калып жатат. Аны өздөрү деле жокко чыгарбаса керек. Негизи ошол Кыргыз Республикасынын мамлекет катары калыптанышын карасак, мына ушул жерде аябай акыл калчап иш кыла турган жагдайлар бар. Анан олуттуу калып кетип аткан жери жанагы мамлекеттүүлүк деген түшүнүктөн олку солку болуп кетип аткан жагдайлар. Буну терең талдап түшүнүшүбүз керек. Ошол мамлекеттүүлүк дегенди кармап турган нерселер кайсылар, Кыргызстандын активдүү жарандарын түзгөн топ кайсылар, ошолор менен бирдиктүү иш алып баруу, эртеңки келечекке карай кыргыз коомчулугун чайпалтпай жеткирүү деген сыяктуу олуттуу иштерден ошол оош кыйыш жагдайлар аябай байкалат да. Токотерин айтканда жана нарк жөнүндө деген негизи бул указга сыйбай турган түшүнүк. Нарк жөнүндө деп указ чыгарганыбыз менен ошол буга чейин деле айтылып атат. Жана коомдун кайсы бир бөлүгүн көз карашы туура эмес келгендерди бөлүп жаруу аркылуу, ушундай ачыктан ачык социалдык тармактар аркылуу каралуу, аларга гей, келесо, жинди дегендей аттарды коюу, мазактоо жана башка иштерден улам ушул ренжүү пайда болуп кетип атат да. Мана ушундай нерселер токтолушу керек. Анан буга чейин да айтып атабыз, мындан кийин деле айтылат. Фейк армия деген түшүнүк жанагы Дайырбек Орунбековдун келиши менен президенттин айланасына такыр клеймо болуп чапталып калды. Мана ошону Кыргыз Республикасынын президенти жана анын айланасындагылар мен жогорку кеңеште бир айттым, азыр дагы кайталап атам. Өтө олуттуу ойлоно турган жагдай. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти катары Садыр Жапаров
кандай болсо дагы кыргыз тарыхында аты калат. Биз азыр анын ишин азыр баалайбызбы, эртең баалайбызбы? Бирок кайсы президент эле десе, баягы фейк фабрика иштеткен Садыр Жапаровчу деген ат калып калышы мүмкүн. Мен муну ал кишиге жаным ачыган үчүн айтып атам. Ойлоно турган жагдай. Анан жоопкерчилик маселеси. Конституциянын өзгөрүшү менен бул киши болгон жоопкерчиликти мойнуна алды. Бул дагы бир тобокелчилиги. Бирок бул ойлонуп жасалган кадамбы, ойлонбой туруп алып алган кадамбы? Бирок албетте жоопкерчиликти алуу деген тобокелчилиги жагынан жакшы нерсе. Бирок бул кийин ал кишинин өзүнө кандай жагынан роль ойноп кетет? Бул дагы бир чоң табышмак. Экинчиси, жанагы жалгыз Рита Карасартова камакта калып кетти аялдардын ичинен, ага чейин кемпирлерге чейин камады деп аттык эле. Бул дагы бир олуттук эмчилик болуп саналат. Кандай болгон күндө дагы мыйзамсыз козголгон иш экени айдан ачык. Себеби 7 айдан бери кайра бул жарандардын башкаруу чарасы кайра каралып бүдөңүк бойдон келатат. Анын ичинен жалгыз аял заты Рита Карасартованын калып кетиши президентке оң жагын таасирин тийгизе бербейт. Ага кошумча ошол оппонент катары көрүп аткан Раушан Жээнбековдун аялы Салкынай Алимбаеванын камакка алынышы, ал кишинин 13 жашар баласы үйүндө экен. Мына ушундай жагдайларды жакшы тыкыр караш керек. Албетте саясий атаандаштыкты эч ким четке кагып кое албайт. Бирок ошондой болсо дагы Кыргыз Республикасынын президенти эртеңки күнү тарыхта адилет, кемеңгер, бул эми өтө пафостуу айтылган сөздөр, калыс караган, тең караган, Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына камкордук менен мамиле кылган президент катары калам десе, меники жана сеники деп мамиле кылуудан кичине абайлаш керек. Анан айрыкча коомчулукту жактоочуларында бүлүк салып ийген окуялар, жана Акаев менен Бакиевке байланыштуу окуялар болуп кетти. Бул дагы эми биз жанында турбагандайын билбейбиз. Көпчүлүгүбүз айтып атабыз, кеңешчилери деп. Кеңешчилери кеңеш бердиби же ал киши баягы нарк жөнүндө указ чыгарып, коомчулуктун башын бириктирейин, ушундай бир алга кадам жасайлы, артты карай бербейли деген ой менен ошондой чогултуп чай берип алдыбы, кандай кылдыбы? Не кылса дагы саясий жактан туура кадам кылдым деген күндө дагы укуктук жактан бул аябай опурталдуу кадам болуп калды. Эми албетте бул маселенин акыры чечиле элек. Өткөндө мен бир эмес 2 жолу Акаев, Атамбаевка тиешелүү болуп атса, анда Бакиев да келиши мүмкүн деген пикиримди соотуруп эле акыл эсим менен айттым. Себеби Кыргызстанда аймактык саясат дегенди биз эч качан жокко чыгара албайбыз. Себеби географиялык жактан биздин элдин жайланышы ошондой, жана адамдардын түшүнүгү ар кандай. Акаев дагы, Атамбаев дагы бул чүйөрөнүнөн чыккан саясатчылар. Демек экөөнө жараша мамиле болгондон кийин тегинче 87 баланын жоопкерчилиги турат дегени менен эмне үчүн Бакиев чыкпашы керек, эмне үчүн Бакиев элге келбеши керек деген анын тарапташтарынын баягы суроо талабы. Бул жерде бир топ суроо жагдай жарата турган окуя десек болот. Анан президентке азыр ошол нуктан кайтып кетишти окшойт. Мен акырына деле ушуну каалайт элем. Булар эми бийликте канча турат, эмне кылат? Жанагы Рыжий Марат, Нургалиев, Арызбек Бурханов тигил бул сыяктуу бир топ өтмүштөрү суроо жараткан адамдардын айланасына келиши аябай көп. Мына ошонун эпкини менен манасчы Дөөлөт Сыдыков сыртта жүрөт. Урматтуулар, туура түшүнгүлө. Кылымдарды карыткан Кыргыз деген атты алып жүргөн элде манасчы элден безет деген бул орой түшүнүк. Өтө орой түшүнүк. Мына ушундай адамдардын аркасы менен ошолордун себепчиси болуп албалабыз сыртта жүрөт. Албетте элге келишин каалайт элем мен, башкалар деле кааласа керек. Мына ушундай
өтө баягы биографиясында ар кандай суроо жараткан адамдарды президент айланасына чогулта бергенден абайлаш керек. Эми азыр деле алар баягы көлөкөдө жүргөн менен көп иштерди кылып атканы тууралуу маалыматыбыз бар. Чындап келгенде Кыргызстандын жарандары биз андай мындай дей албайбыз.